өмүргө кайра жаралсам, кайра эле мугалимдик кесипти, анын ичинен кайрадан эле дене тарбия сабагын тандамакмын. Мындай оюн биз менен болгон маегинде 50 жылдык өмүрүн агартуу тармагына арнаган Исаева Апал Турдалиевна айтты. 5 чоңгу 4төн. Демек 5тин алы жетет. Буга канчадан бересиз? Я. 1ден бер. 1 жерде 4. Эмне кыласың эми? Кайсын алып келесиң? Алтын алып келесиң. 16да канча 4 бар? 4. Демек, наржакка канчадан? Ал эми бул жерден өлүм эмне болот? Нолду каяка жасабыз? Туура. Катаң таптыңбы? Эми өчүр. Апал Исаева Чүйдүн Москва районуна караштуу Петровка айылындагы инновациялык жалпы билим берүү орто мектебинде мугалим. Ал менен таанышып барлашууда мен анын өтө так, башкалардан да тактыкты талап кылган жана тартипти сүйгөн жан экенин байкадым. Бардыгын өзү сучуру менен бөлүштүргөн убактым бар, ошол жүрсө жасашым керек. Мектептин жумушун үйгө аралаштырбайм, үйдүн жумушун мектепке аралаштырбайм. Даже үйүмө бир конспектти көтөрүп барбайм. Баарысын ушул жерден бүткөрүп, шап-шап иштеп, жасап коюп, ордуна коюп кеткеним абдан жакшы. Анткени менен абдан сыпайы, сылык мүнөз Апал Исаеванын алгачкы кесиби дене тарбия мугалими. Ошондон уламбы 70 жашка карап калса да дене боюн түз алып жүрүп, абдан шамдагай. Азыркы күндө тренировка токтоп калган жок. Мисалы үчүн бир күн эртең менен тургандан кийин өзүмдүн упражненияларым, көнүгүүлөрүм бар, аларды жасайм. Анан кийин дайыма мен эртең менен турган сайын суу ичем, көбүнчө суу менен ичкенге аракет кылам. Ашып кетпешим керек, нормадан ошо килограммын сактап турушум керек. Кээде жөө басып келем, мисалы үчүн сельсоветтен түшүп алып, бияка жөө келген учурум болот. Себеби мен кыймылдашым керек да, кыймылда болушум керек. Менин организмим ошону требует, антпесе болбойт. Бардык нерсени техника жасап. Анын үстүнө мен үйдө жатып кала турган болсом, мен оору таап алам, анда ооруй баштайм. Мага анын кереги жок, ошон үчүн. Эми мектепте жүргөндө эле бир күнү жай басам. Жай баса турган күнүм бар. Бир күнү орточо темпте баса турган күнүм бар. Бир күнү тейим эле ылдам баса турган күнүм бар. Ушундай күндөр болот да. Исаева Апал Турдалиевна Нарын облусунун Атбашы районуна караштуу Ачакайыңды айылында туулган. 13 бир туугандын эң улуусу. Айылдагы орто мектепти аяктаган соң Нарын шаарындагы педагогикалык институттан дене тарбия мугалими боюнча билим алган. Биз андан кандайча дене тарбия багытын тандадыңыз деп кызыгып сурадык. Айылда маданият абдан катуу өнүккөн болчу бизде. Спорт жагы, анан клубдун иштери. Biz 1 minut убактыбыз жок болчу биздин окуучулар. Сабактан бошогондон кийин сөзсүз түрдө клубка барчыбыз, дагы театр, драм театрларга катыштыбыз, өзүбүз оюндарды коюп, спектакльдерди койчубуз, ырдачубуз, бийлечүбүз. Андан кийин сөзсүз түрдө убакыт таап ойночубуз. Жайында волейбол, баскетбол, чуркоо деген оюндар менен. Ал эми кышкысын болсо жанагындай кышкы спорт менен заниматься этип биз чабандарга барып жардам берчүбүз. Сарайларын тазалашы, козуларын карашы дегендей. Анан ошо эмгек биширди бизде. Азыркы күндө деле мен айылым менен сыймыктарым ушундай иштер бар. Мыктайын деп эсептейм ошондуктан. Анын үстүнө ал учурда деген кыздар андай жумушка барат, физкультурник болот, спортсмен болот деген чын эле анда-санда болчу. Бирок биз ага карабастан туруп ошондой аракеттерди жасаганбыз. Апалайым дене тарбия мугалими болуп 14 жыл иштеген. Бирок үй бүлө, балдарга көңүл буруу сыяктуу камкордуктарды эске алып, кийин экинчи ирет билимге ээ болгон. Анда ал биология мугалими багытын тандаган. Өмүр бою спортсменге болом деп ойлогон болчумун. Кышкысын лыжный спорт менен, анан гимнастика менен машыгып жүрчүмүн. Андан кийин турмушта акыр башкача болот экен. Тиги окууну аяктагандан кийин каяка барып иштеш керек, эмне кылыш керек деп Жумгал районуна чектелип калып, илгери бизде жумушка ошондой алыскарактар жөнөтүш жок, күнү бүткөндөн кийин барып иштеп келесиңер деп. Анан мына ошо Жумгал районуна Чайек орто мектебине барып иштеп калдым. Ал жерде 13-14 жыл физкультурник мугалим болуп, тренер болуп иштеп жүрдүм. Жолдошум каршы болгон жок. Өзү болсо ал почтада
инженер болчу, радиолинейный. Анан ал каршы болгон жок. Эмнеге каршы болом? Каалаганыңды иштей бер депчи. Анан мага өзүм аябай кызык болчумун да, деги эле өмүр бою ушуну жүрө бере тургандай болгон да. Анан бир күнү завучубуз Калия деген эжебиз бар эле, ал айтып атпайбы? Апа, кечке эле ушинтип жүрө бересиң бе? Азыр деген жалпы жаштардын баарысын жогорку окуу жайларына жиберип атабыз. Окуу танда, окуп ал. Балалуу болосуң, аларды багыш керек, үй бүлөң чоңойот, аларды караш керек. Мына кечке эле ушинтип эле лыжа терип эле чуркап жүрө бересиң бе? Так секирип жүрө бересиң бе дедим да. Анан ойлонуп болуп берчи, тапшырса тапшырайын деп, анан өзүм болсо ушу медик болсом деп ойлоп жүрчүмүн да. Дарыгер, медик болсом бу деп ойлоп жүрчүмүн. Кайсыга тапшырсам экен? Анан биз окуганда физкультурада физиология, анатомия человека бүт баарысын толук окуйбуз да. Анан ошого байланыштуу эле ушу биофакка барып тапшырайын дагы, бүтүп алайынчы деп анага барып. Андан кийин Апал Исаева жолдошунун саламаттыгына байланыштуу үй бүлөсү менен Чүйгө, Петровка айылына көчүп келген. Чайыктеги мектептерде кандай активдүү болсо, мында келгенде да ал калыбынан жазган эмес. Бүгүнкү каарманым көп кырдуу талант ээси. Ал ыр курап, ыр жазып, китептери жарык көргөн. Менде сүйүү ырлары азыраак, негизинен тарбиялык маанидеги мекен жөнүндөгү ырларды жазам деди ал. Кыргыздын керемет жайлоосу көркөмө көздү кандырат, шараккан суу өңкүлгөн, ичсең суусун кандырат. Гүлдөрү аңтып, жыттанып, саймалап белес толтурат, бетеге белде буралып, белестин белин толтурат. Бөксөсүн толтуруп жайлоонун, бөрсөйөт кыргыз көзү, коктуга толумал жайнап, көрүнөт жылкы үйрө. Керемет кыргыз жайлоосу кымызды кере жуткандай, эс алып кет курдашым, абасын жутуп салкындай. Ушундай жайда туулган кыргыз элим кур эмес, алыкулдай уулдан деп. Анан алыкулга ыр арнаган эле да. Апал айымдын сүрөтчүлүккө да шыктуу экенин угуп, анын тулкусуна бүт талант уялаган го деген ой келди. Мына бул сүрөт анын чеберчилиги. Бул менин неберем. Ушул мектепте 6 класста, музыкальный класста окуйт. Комузчу чектейбиз, аккордеон чектейбиз. Таланттарды билесиз экенсиз, бул сүрөттү да өзүм таптым деп калдыңыз, ошо тарыхтарды айтып. Ушу баланын атасы айттым, ал сүрөтчү да, балам эски жасап берчи. Тет жака керек болуп атат деп ошол природаны ушул тартып берди да, ушундай кылайлы деп, могу жерди көрүп туруп. Ошол анан кийин бул жерде кыргыздын жайлоосу, анан шараккан суусу, асман булут, анан жаан жаап келатат, эскертүү берип. Жаан болсо жаратылыштын өзүнчө бир касиеттүү керемети да, жерди сугарат дегендей, адамдарга тазалыкты берет дегендей, мен ушундай ойлойм дейм, жаан жааса ушундай болот деп. Өтө кубанычтамын да. Анан бул жерде кызгалдак тоосу, жанында боз үйлөрдүн турушу, алыстан карагайлардын көрүнүп турушу, ак мөңгүлүү тоолор. Анан булут көчүп бараткандарын тартып. Мындай көлөмдүү картинаны түшүрүш үчүн, пейзажды түшүрүш үчүн сизде буга чейин тажрыйба болуш керек эле да. Сиз буга чейин сүрөт тартып жүргөнсүзбү? Мен өзүм сүрөтчүмүн, сүрөт тартам да. Энем менен ойчумун. Шырдак дегендердин баарысын, алайгиз жасаганда ошолордун баарында. Апал Исаева өзү эгизден түгөйү. Мындан улам эгиздер коомуна да барып, андагы иш-чараларга активдүү катышууга, андай иш-чараларды өзү иштеген мектепте да уюштурууга үлгүрөт. Мектеп директору кесиптеши тууралуу буларга токтолду. Апал эже бул мектепте көп жылдан бери иштейт. Ошо эженин иши аябай жакшы деп эсептейм. Анткени анын балдары башталгыч класс болуп, мугалим болуп иштейт. Билим сапаты жогору. Андан тышкары дагы химия сабагынан сабак берет. Ошол класстарга олимпиададан жеңүүчүлөрү бар. Өзү дагы таланттуу, өзү да ыр жазат. Мен наставнигим болуп эсептелет. Анткени көп нерсени бул эжеден мен сурайм, кеңешин айтып турат. Мен өзүм сыймыктанам, ушул эженин чогуу иштейм. Мектепте иштейм. Рахмат, сиз сөзүнүн соңунда ошол мүнөзү жөнүндө да айтып калбадыңызбы? Анан чын эле Апал эже менен таанышкандан кийин мен бир кызыктуу личность экен деп калдым да, өзүнүн бир дисциплинасын коюп, жашоосун ошол дисциплина менен жашаган,
тактыкты жакшы көргөн ошол бир мүнөздөрүнө да токтолуп кетсеңиз, мындан тышкары жана сергек жашоо образында кармана жүрөткөн, бул боюнча кээде балким сунуштарды айтат жамаат коллегаларга. Мен эң качествосы, мен ойлойм, бул скромность. Войсковная эжеде эч качан айтпайт, мен тиякталарды конкурстун баарына катышат. Жана заочный конкурстар болот, мындай конкурстар болот дагы, акырын өзү катышып, республика чейин барып келди. Балдарды алалы, катышып, ошо ишин аткарып жасай берет. Апал Исаева жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап, эрезеге жеткиришкен. Баары турмуштан өз жолдорун табышты деп балдарынын бактысына каниет кылып турган чагы. Учурда 14 неберенин сүйүктүү чоң энеси. Ал эми мугалимдик кесиби, кесиптештери жашоосунун башкы бир бөлүгү, жан дүйнөсүнүн азыгы, көкүрөктүн көксөгөн жумушу экенин жашырбайт. Бул мугалимдик кесиптен мен эч нерсе жоготкон жокмун. Тескерисинче мен элди байыттым деп ойлойм. Себеби дегенде өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн ой ченем менен, өзүмдүн баскан турганым менен, жүрүш турушум менен көп нерселерди тарбияладым, азыр күнгө чейин тарбиялап келем.